ушул зөөкүрлөргө каргыш болсун да. Мен 5 убак намазымды каргап өтөм. Эл каяктасыңар? Ата энесине каргыш болсун. Кайра чыгып ошо түптүн машинкасына, ошо түптүн автовокзалына келаткан учурда Нурсултан деген бала кармап алды мени дейт. Мени Майрамбек дейт жаткырып алып эле, колдон жаткырып эле де, оозумду аябай ушундай каты басты дейт. Колдорум баарын басып алды дейт. Нурсултан ошол маалда карап турду дейт да. Анан кийин дейт Нурсултан мени зордуктады дейт да. Тамак жаса деди дейт. Тигини жаса, муну жаса деди дейт. Анан кой кайтартты дейт. Мен оперативный Каракол шаарынын оперативный группасына өтө нааразымын. Өзүлөрү Майрамбекке уликаларды жок кылышка жардам берип 1 саат күтүп отурдук ошол жерде. Сотту жабык өтүүсүн каалап атасыздарбы же ачык? Бүтүн ушу тууган урук менин элим, жерим катыштыгына мен мен аракетимди кыламын да. Данный момент түпкө өткөрүп беришкен түптүн следствиясы мунун баары замешан да. То есть они подкуплены, понимаете? Чогуу деп ойлоп атасыздар баарын, Кызым да айтып атат, сиңлерим да айтып атат да. Булар ар жакка барып дейт, неме, наша чегип келишти дейт. Мен президенттин тууганымын, эчтеке кыла албайсыңар мага деп айткан. Громко заявлять эткен сөзүнө бардыгы күбө. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Биз азыр учурда Каракол шаарындабыз. Эске салсак, буга чейин 29-июль күнү Скөл областындагы Каракол шаарынын тургуну белгисиз адамдар тарабынан уурдалып, зордукталып жана сабалган деген маалымат тарады эле. Ал эми азыр ошол жабырлануучу кыздын апасы биздин редакциябызга кайрылды. Азыр болсо кененирээк маалымат алалы деп Каракол шаарына келдик. Кантип ошол окуяга мындай душар болду? Бул кызымдын ушул окуяга душар болуп калгандыгы июлдун 29 күнү мен өзүмдүн апамдын жанында ошо Бостереге кеткен эле. Бирок 29 күнү кызым ошол өзү айтып атпаймынбы, ден соолугу аябай начар, слабый да. Постоянно мындай бир кол менен карап турганым үчүн жүрөт да. Анан мамамдын жанына барып Бостереден ичи өтө ооруп калат. Ичи аябай өттү дейт, кыйналып кетти дейт. Анан мен кетем деди дейт. Анан мамам мейли анда кетсе деп жүдөп кеткенден мен да жүдөп кеткенден кетирейин деп барып Ананьева Каракол деген маршруткага салып жибериптир Бостереден. Аны салып бул Караколдо менин сиңдим бар. Мен ошол моментте өзүм Бишкекте элем. Караколдо сиңдим бар, сиңдиме чалат. Мен Айгеримди салып жибердим, тозуп ал дейт. Тозуп алып номерлерин берип ошентип салып жиберет. Анан Айгерим мен кызым маршруткага түшүп, где-то 11-12 чамасында салат. Анан ошондон түпкө келет, түптөн неме кылат. Түптөн ошо мамамдын үйү бар да, мамамдын үйүнө барып, кийим сиңдерим жууп, тазалап алып, анан кайра чыгат. Кайра чыгып, ошо түптүн машинкасына, ошо түптүн автовокзалына келаткан учурда Нурсултан деген бала кармап алды мени дейт. Мен билбейм дейт, кайдан чыкты дейт да. Мен эмне болуп пайда болдум, мен билбей калдым дейт. Анан кармап алып эле Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Мен кетем, мен Караколго мен Айнура Жемкене барам деп ошенттим дейт. Анан деп ошенткенде тиги Нурсултан мен чогуу барабыз жүр, жеткизип коем деп ошентти дейт. Анан эле ошол жерден эле машинага түшүп келишет, Караколго келишет. Караколго келип, Караколдун базарынан ошол жерден түшкөн жерден эле такси чакырып эле, кара түстөгү машина дейт, такси чакырды дейт. Такси чакырып эле дейт, мен жеткизип коем деп эле мага күч колдонуп эле дейт, өзүнүн абалын көрүп турасыз. Араң жаны өзүчө сүйрөп эле баягы. А бул андайды бир мындай бөтөн ушундай эркекти көргөн эмес, байланышып да көргөн эмес да. А бул мен азыр немемде бул аябай мындай коркуп кетти да. Коркуп кетип эле ошойдон эле бул айтат, мени апарып машинага отургузуп алып кетип калды дейт. Же кыйкырганды билбесе, же элден жардам да сурабасы, мурдаги мындай нерсени көрбөсө букпаса. Анан салып алып дейт, мени дейт, Ак Суу тарапка алып кетти дейт. Ак Суу айылына алып барышты дейт. Ак Суу айылына барсак дейт, ал жерден дейт, ошо таксиден түшүп калдык дейт. Түшкөн жерде дейт, бир машина туруптур дейт. Ошол машинага салды мени дейт. Ал жерде дагы бир эркек бар экен дейт. Ошол машинаны айдаган киши бар экен дейт. Анан атын кийин айтып атат, Майрамбек аты депчи. Ошо тиги түптөн бери кармап алып келген бала Нурсултан деген бала экен. Ак Суудан алып келип, Ак Суудан тозуп алып, ошо машинасына салып кеткен бала Майрамбек экен. Экөө чогуу салып алып эле Ак Сууда курортту көздөй алып кетти дейт. Анан мен бул корккондо такыр өзү сүйлөбөгөнүмө сүйлөбөй калат да. Анан эле бул айтат, мен отурдум дейт да, мен эчтеке дей алган жокмун дейт. Мен неметсем эле жолдо баратып эле дейт, суунун жээктеринен кетип баратып эле дейт.
курортто чоң суу бар эмеспи, чоң речка бар эмеспи. Ошонун жанынан кетип барат эле колуман телефонду Майрамбек жулуп алып эле дейт, сууга ыргытып жиберди дейт да. Мен сопротивляться талашайын дедим дейт, корктум дейт да. Баягы сөгүп эле дейт мени дейт, жаман сөздөрдү айтып урушуп эле дейт, колуман жулуп алып сууга ыргытып ийди телефонду дейт. Ошону менен эле сууну жээктеп келип эле курорттун ошо баш жагына чыгыптыр. Барып бир суунун жээгинде токтоп эле дейт, анан бир чоң таштардын жанында отурдук дейт. Ошо капа барып отургузду мени дейт, чогуу отурдук дейт да. Анан айтымында бул ошо сүйлөбөй эле такыр сүйлөбөй асталтынетип калган корккондончу. Анан булар отуруп алып арак ичти дейт. Мени да иштеди дейт, мен ичпейм арак дейт да. Намаз окуйт эле да өзүчү. 5 убак намаз окуйт эле, дарат менен жүрөт эле. Анан эле ошенткенде эле өзү отуруп ичти дейт. Анан ичкенден кийин эле бир маалда туруп эле дейт, мени Майрамбек дейт жаткырып алып эле дейт. Күч колдонуп жаткырды эле дейт. Оозумду аябай ушундай каты басты дейт. Колдорум баарын басып алды дейт. Анан мен шумум чечирип эле дейт, мени зордуктап салды дейт да. Анан Майрамбек зордуктап атканда дейт, мен башым айланып кетти дейт, мен жаман болдум дейт да. Айтымында бул сознаниесин жоготуп ийген да. Анан аябай канады дейт, аябай ооруду дейт, буту колум баары ооруду дейт. Анан Нурсултан ошол маалда карап турду дейт да. Анан кийин дейт Нурсултан мени зордуктады дейт да. Бул зордуктады деген сөздү да түшүнбөйт да. Анан мен баягы жаңдап көрсөтүп атам да, мондай кылып десем ооба дейт да. Анан Нурсултан экинчи жолу Нурсултан ошентти дейт да. Анан айтымында уже саат где-то түнкү саат 11-12 болуп кеткен да. Караңгы болуп кеткен. Анан телефонду ыргытып сатын да билбей калды да. Анан тигилер мен ошол жерде эле бас кеттик деп эле дейт. Бул бак ошо канжалаган бойдон кийим аябайган ошо экспертизага алып кетишти. Анан ошол жерден сүйрөп эле мени дейт. Мен баса албай аябай оорудум дейт. Ыйладым дейт, анан сүйрөп эле алып кетишти мени дейт. Анан ошо сүйрөгөндө дейт, бутум аябай катып ташка тийди дейт да. Мен бутум ооруп кетти дейт. Анан мени машинага салып эле дейт, кайра алып кетишти дейт. Бул ал жердин адрестерин да билбейт да. Анан мечитке бардык дейт. Түнү ичинде мечитке бардык дейт. Анан мечитте жаттык, ошол жерде уктадык дейт да. Мен элестетип калгам ушул алынчы. Анан бул кызым даже мечитке түшүнөт да. Канжалап даратсыз кириш мүмкүн эмес экенин билет да бул кызымчы. Ошолорду айтып берип атпайбы. Анан ал жакта түнөдүк дейт, укташты тигилер дейт. Бул ооруп жаттым дейт. Эртең менен кайра мени машинага салып эле алып кетип калышты дейт. Эртечи айтымында эртең менен намазга келишет да адамдарчы. Булар эрте туруп кеткен да, таңгамал элечи. Мени ошентип алып кетип калышты дейт. Билбейм каяка алып кетип кетти дейт. Бир жерге тоого алып барды мени дейт. Анан тоого бардык дейт. Айтымында кийин ошол немелер мен өзүбүз тапканда ошо Токтаян айылынын тоосуна кашарга алып барган экен. Ошо Майрамбек деген кашарга алып мал салы бар экен ошол жердечи. Анан бул ошентип алып барып адамдарды алып барып мал бактырат экен. Анан эле бул айтат ошондой жерге бардык дейт да. Бул кашар эмне экенин деле, мал эмне экенин деле билбейт да. Бул андай түшүнүгү жок да. Анан ошо калып барды дейт, алып барып дагы мени зордукташты дейт да. Мен аябай оорудум дейт. Анан постоянно баягы жүрөгүнүн приступу кармайт деп жанына мен дары салып берем да. Ошол дарысы жанында экен. Иштиңби ошол дарыңды десем, ооба иштим дейт. Майрамбек дейт, машинага салып дейт, тоону машина алып барып бир үйгө алып барып таштап салдым депси дейт. Анан мени мал, эшек деп урушуп дейт, оокат жасатты дейт. Тамак жаса деди дейт, тигинин жаса, мунун жаса деди дейт. Анан кой кайтартты дейт. Анан кашар экен. Ошо Майрамбек деген бала кашар экен. Анан ошол жерде ошо биз тапкычакты ошо бир нече ошол жакта болуп атат да. Биз бир күнү таптык да. Бир туугандарыбыз менен ошол түнү күнү да ошол жерде издедик. Биякта арыз жаздым мен сразу элечи. Каракол түпкө бар арыз жазсам, түптөгүлөр кабыл албай койду. Эмне себептен десем, биз азыр тиги Чолпондо запрос жөнөтөбүз, анан дагы 2-3 күн кетет, анан ал эле бул эле деп эле оозун чоюп отуруп алышты. Мен жүгүрүп эле жолдоштун машинаны айдатып алып эле Караколго келдик. Караколго келип эле сразу эле ГУдга кирип эле заявление киргиздим. Ушундай кызым жоголуп кетти. Телефону да өчүк, эчтекеси жок, дайыны жок, ушундай деп эле тез эле данныйларын берип эле Чолпондогу тиги мамамадагы данныйларын WhatsApp аркылуу жөнөтүп, аяка дагы розыскка киргизгиле тезирээк бар деп ошенттим. Анан Караколдун ГУдусуна ошентип заявление жаздык. Анан алар эмне кылды десе, бияка запроске отуруп алышты да, запрос кетирипчи. Начальник тигинисин айтат, тигинисин айтат, ошентип берди. Бирок биз ошо жоголду деп уже немебиз чыгып баштагандан баштап эле бир туугандарым Бишкектен түнү менен чыгып келди. Эртеси менен таң атпай эле уже саат 5-6-дан баштап эле ошо жаткан жок, эс алышкан жок, ошол абалда эле бөлүнүп эле машина менен эле
баягы интернетке өзүбүздө сүрөттөрүн таратып, группалардын баарына ушу суранып сүрөттөрүн таратып жибергенбиз. Данныйларын баарын жөнөтүпчү. Анан эле ошол күнү эле мен 31 күнү уже ГОУДга келип заявление жазып атам. 31 күнү эле уже Каракол жарнамасына да киргизип ийген да, улуу кызымчы, мындан улуусу бар. Анан ошол жактан бир такси бала чалып атат. Контакт менен чыгып атат. Мен бүгүн кечөө дейт да. Жок, кечөө деген жок, 29 күн деди го дейм. Ушул айтыптыр, чалыпчы, мен жеткиргейм ак сууга деп. Көрсө бул кызым айтып атат, бул Караколдон ошо алып кеткен такси менен ак суу алып кетип атат да. Ошо такси бала чыгып атат да. Мен көргөм бул кызды деп сүрөттөрүн көрүп чалып атат да. Анан ак суу алып барып таштаган. Биз жөнөп эле ак сууга жөнөдүк. Ак сууга барып ГОУДусуна барып деме ушундай менин кызым данный түштүбү, издеше койгула, минте койгула деп чипип чыгып атат да. Жөн эле ар бир магазинге кирип атабыз, сүрөттөрүн көтөрүп алып, ар бир үйгө кирип атабыз, ушинтип атабыз десем, жок деп алар кадаланып отуруп алышты. Бир малда мен начальникке чалдым. ГОУДун, Караколдун ГОУДусун начальниге чалсам эле, начальник тиякты ак суунун начальниги чалды. Ак суунун начальниги тиги өзүнүн тиги дежуркада отурган сотрудниктерине барып келген жок тигүү деп ошентсе эле келиптир. Ага чейин мени ошентип сүйрөп ачкан. Жардамдашкыла деп мен жардам сурап ыйлап ошентип атканымда ошентип отурушкан жок деп. Анан начальник ошентип ызылдатканда эле ак суу неме айылынын РОУДусунун начальниги ызылдатканда эле ал жактан эле компьютерден чыгарды кызым данныйын. Кызымдын данныйын Караколдун ГОУДу ушундай кетириптир. Черно-белый сүрөт менен, сүрөт таптакыр жүзү да көрүнбөйт да. Эч кандай мындай, хотя мен немелерди жөнөткөм да, цветной сүрөттөрүн бергем да. Анан тияктан эле компьютерден чыгарды, черно-белый кылып эле, дээле бир дагы көрүнбөйт десеңиз. Ошону чаптап коюшуптур. Ошону чаптап коюшуптур. Анан биз аксын ошол бойдон эле тияктан бияктан болуп көчөгө жөн эле түшө калып эле ар бирибизде тарап эле элдин баарына сүрөттүн көрсөтүп ошентип издеп баштадык. Ошентип бир түш болду. Анан Караколдун оперативный группасы ак суудан аяктан кезип калдык, алар да келишиптир. Биз биякты карап чыктык. Жок эч жерде деп ошентип койду. Анан ак жакта болбой эле алар Караколдун опер группасы кетип калды. Анан сиңдим чалып калды мага. Биз баягы тарап кеттик да. Эже азыр Караколдон базардан бир аял, жарма саткан аял, максым саткан аял чалды деди. Кызыңарды мен көрдүм. Токтай Анга мал бактырамды алып кетип бартат деди. Дегенде эле машинанын көрүп калыптырбы? Машина ичинен эмес, ошо базардын жанына барып кызым айтып атат, ошол жерден барып максым иштик дейт. Анан ал чалып калат бизге. Кызыңарды көрдүм, алып кетип баратат, ооба сүйлөбөйлү турат, эчтеке сүйлөгөн жок деп ошентти да. Биз ошол жерден баарыбыз топ жыйналып эле тиги роудун немелерине, милицияларын ошол жерден таштап эле, таңкыйып машиналарыбызга отуруп алды. Аларды болду рахмат деп эле, рахмат аман болгула деп келип роудунан эшигинен таштадык дагы эле баарыбыз эле жөнөдүк. Токтаянын айылына жөнөдүк. Токтаян айылына жөнөп баратып эле Каракол шаарынын опер группасына чалдык. Токтаянда деген кабар келди. Ошол жерде жайгашкан жерине чейин кабар келди бизге. Майрамбек деген баланын кашарында экен деп биз оперативный группага чалып кабарладык. Аркабыздан келсин дедик да. Анан биз сразу эле Токтаянды көздөй эле бөлүнүп ошо машиналар менен жөнөдүк. Анан баратсак эле жолдон ошо Майрамбек деген бала бир сиңдиме связга чыкты. Өзү связга чыгып атат да. Эже мен азыр ооба ал бала, мен ал кызды көргөм, алып келген, мени кашарыма алып келип, ошо мен аларды неметкен, мен азыр чочутпай тургула, мен азыр өзүм барап күтүп тургула, мен өзүм барып кармап берем деди. Качып кетпесин деди. Ошондо эле Токтаяндын бул жеринде күтүп тургула деп бир тоо жакта айтты. Ал жерде 1-2 сааттай күтүп турдук. Кайра чалды, чалчы булар эмне болуп атат? Опер группада жок. Деп ошентсем, кайра тиги сиңдим чалса, мен азыр Караколдо иштерим бар эле, ошону бүтпөй атат. Тиги Сартылогой айылынын жана Кең суу айылына кирип бараткан жерде заправка бар экен, ошол жактан күтүп тургулачы деди. Өзүм кызды алып келип берем деди. Өзүм мен барып кармап берем баланы деди. Анан биз аяк жагына барып, аякта да 1-2 саатка жакын күтүп калдык. Айлам кетти, чепейим чыкты меничи. Анан чалчы деп сиңдим айттым. Эмне кечке жоголду эми? Чалчы, билчи каякта экен десем эле, Майрамбекке чалса, аны биз көргөн жокпуз, билбейбиз, тааныбайбыз да. Анан эле чалса, мен азыр такси толбой атат деди. Такси толбой атса алып келе берсин, мен салонун баарын төлөп берем дедим менчи. Келсинчи тезирээк деп чыйпылдадым. Десем эле төлөп беребиз, алып кел салонун, полный эле машинаны алып келе бер дедик. Аякта күтүп отурдук. Время засекать эттик. 40 мүнөттө жетиш керекпи, ушундай экен. Караколдон Сартылоого чейин. Кең сууга чейин.
Анан дагы время өтүп кетти. Бул эмне болду? Чалчы дедим дагы. Сиңдиме десем эле, сиңдим WhatsApp менен сүйлөшүп атат. Мына бүгүнгө чейин ошо сохранение сүйлөшкөн сөздөрү бар Майрамбектин. Анан айтып атат, мен азыр продукт бирдесе алат элем, ошого кармалып атам, азыр чыгам деди. Айлабыз кетти. Эмне кылам? Кол бутум байланды. Айласы угам да анынча ар жака тур дейт, ар жака турам, бери жака тур дейт, бери жака турам. Ошентип дагы турду аякта. Анчакта болуп эле оперативный группа бирөө сиңдим айтып калды. Ошо оперативный группанын бир баласы, бир сиңдим азыркы жанымда жүргөн кичүү сиңдиме чалыптыр. Токтоянды көздөй барып ошол жерде туруп тургула. Бул биринчи туруп турган жерге барып туруп тургула. Биз Майрамбекти кармадык деди. Дептир. Анан бир группа Караколдон келет дагы Майрамбекти кармап базардан. Анан алып келет. Биз кайра Токтояндын башына барып, через көпүрө Сартылгай аркылуу өтүп, Токтояндын башында ошол тоонун жанында күтүп отурдук. Где-то 1 сааттан ашык, 2 саатка жакын дагы күттүк. Ошондо бир уже саат уже 4 болуп калды да. Анан мен уже чыдабай, уже немем чыгып кетти, аябайчы. Анан мен оперативный группанын начальнигине калыска чалдым. Эмнеге дедим, балдарыңар эртеден бери биз кабар айтканбыз. Кабар айтканыбызга канча болду Токтоянда экен деп. Эмнеге мынчалык кайдыгерсиңер? Эмнеге мынча шашпай жүрөсүңөр? Канча саат өттү деп мен начальникке чалдым. Через WhatsApp чалдым. Чалсам WhatsApp'тан кайра өзү голосовой жооп берип атат. Биринчиден биз силерге отчет беришке милдеттүү эмеспиз. Экинчиден деди, азыр кызыңызды таап алып барат. Анан чакырат ошол жерге силерди деди. Болду. Ошону менен эле калдым мен. Аңчак толбой эле уже 1 сааттан ашык, уже 5ке жакын болуп калды. Анан Майрамбек чалды. Майрамбекпи же опердин бирөөсү жана сиңдиме чалдыбы? Каракол шаарынын опер группасынын бир баласы бир адрести көрсөттү. Ошо тоону аралап эле ушундай оң тарапка киргиле деди. Оң тарапка кирдик. Кирсек эле дагы эми сол тарапка буруп дагы үйдө көтөрүлө деди. Көтөрүлсек эле уже опер группанын машинасы токтоп туруптур. Сразу билдик ошол жерде. Анан дагы бир серби токтоп туруптур. Анан эле мен барып эле баягы жанталашып эле кызымды көрөйүн деп эле барып машинада менен токтоп эле түштүк. Мен азыр ошондо кыска тартылган видео бар, кармаган учурдагы видеочу. Турдук, анан оперлер тарттырбай ошо улуу кызым тарткан экен. Анан ошол жерде эле мен кызымды таптым, оперативный группанын машинасынын ичинде отуруптур. Бакыр өкүлү бул жерде мен өзүмдү жоготуп коеюн дедим. Барып токтосок эле ошо Нурсултан деген балам мынтип чөк түшүп отуруптур, бет башын марганчылап отуруптур. Биз барган жакта опер группа сабап ийген экен. Анан мен барып эле баягы баланы баса калайын дедим. Десем эле оперативный группанын бир баласы эле жолобогула, Артургула, силер дагы немеге тартылып каласыңар деп. Анан мен бакырдым. Кандай тартылып калабыз? Акыйкаттан мен өзүбүз таптык кызыбызды. Эмне кылып жүрөсүңөр 3 күндөн бери силер? Бир тияка жөнөтөсүңөр, бияка жөнөтөсүңөр. Мен баягы жерде истерикалап бакырдым. Оозун мурдун канжалатыпсыңар го биз келгичекти эле дедим. Деп ошентсем эле баягы жерден отуруп калдык. Мен мага супу беришип, дары беришип, спагеттини беришип, ошентип эле баягы зычып калдык. Анан отурдук. 1 сааттай болуп кетти отурганыбызга. Машинада отургам, эс алып кичине неметкенден кийин эмне отурабыз биякта? Кимди күтүп атабыз? Кеттик, алып кетпейсиңер деп ошентсем эле айтып калышты, Майрамбекти күтүп атабыз деп. Биз барганда эле ошо Майрамбек бир машина сыйрбы, сиңдим айтат, шуу өтүп чыгып кеткен дейт да. Көрсө ошол Майрамбек экен. Анан биз эмнени күтүп атабыз деп 1 сааттай кечке кармалып калдык да. Ошол жерде турабыз, оперативный группада турат, Нурсултан деген бала да турат, баарыбыз менен сиңдим бир туугандар менен мен да турам, Айгерим дагы болуп. Анан уже немем чыкты, өзүмө келгенден кийин эмне турабыз биякта дедим. Десем эле Майрамбекти күтүп атат экенбиз. Эмнени күтүп атабыз десем, Айгеримдин кийимин алып келет экен. Менин кызымдын кийимин алып келген кетиптир. Мен дагы эле түшүнгөн жокмун, каяка кетти, каяка кетти, эмне кетти билбейм да. Мен азыр ошол жерде мен оперативный Каракол шаарынын оперативный группасына өтө нааразымын. Эмнеге дегенде өзүнүн милдетини так аткарган жок. Таптакыр аткарган жок деп мен далилдеп да бере алам бул нерсени. Себеби ошол кармалган учурда өзүлөрү Майрамбекке уликаларды жок кылышка жардам берип 1 саат күтүп отурдук ошол жерде. Негизи андай кылыш керек эле эмес эле да. Ошол жерде баардык понятойлорду коюп, ошол жерде эч кимди жылдырбай, кыймылдатпай туруп, ошол жерден уликаларды алыш керек эле. Ошол жерден ошо Майрамбегин дагы тигинсин дагы. Себеби эмне четко ясно мен кызым Майрамбектин направление неме берип атат, показания берип атат да. Анан кийимдерге Майрамбек жибериптирби? Майрамбек жиберет. 1 сааттай Майрамбек келет. Рюкзагына кийимдерин баары кан бүт кийимдер бар. Анан рюкзагына неме салып коюптур. Прокладка салып коюптур, жапчаң прокладка. Прокладка салып, прокладканын оозун ачып коюптур, кондолунбаган. Мен бул кызымдын мешине качан келет, качан токтойт мен жакшы билем да. Мен Бишкекке кетерден мурун эле келип, токтогондон кийин кеткем да мен. То есть эмне болуп атат десе, Майрамбекке ошондой оперативный группа жардам берди, ошондой уликаларды скрывать эткенге 1 сааттай ошол жерде күтүп отурдук. Опер группа өзүнүн ишин аткарган жок, милдетин. Кийин Майрамбек келди, рюкзагын көтөрүп алып келди.
Анан рюкзагын көтөрүп алып биз ошондон кеттик. Майрамбек да атасы да калды ошол жерде. Бир эле Нурсултанды алып эле кетип калдык. Анан мен өзүм баягы состоянием өзүмдө эмесмин да. Баарыбыз өзүбүздебиз. Мына бүгүнгүгө чейин бир туугандарым менен шоктон чыга элекпиз, эмеспи? Анан түз эле айдап эле бизди караколго алып кетти. Аркасынан следователь эле биз жөнөдүк машина менен. Анан эле негизи түп районуна карагандыктан Токтоян айылы. Булар эмне кылыш керек, опера группа келатып түпкө ошо опера группа Токтоянда экенин билгенден кийин түптүн опера группасын чакырып ошол жерден салып бериш керек эле да. Булар таптакыр мыйзамды одоно бузду да. Бул эмне десе, бул опять дагы доказывает то, что Майрамбекти оперативный группа тоже прикрывал, да? Майрамбекти эмнеге жаап атышат күнөөлөрүн деп ойлойсуз? Себеби дегенде биз ошол Айгеримди кызымды ошол кармап турган жерине барганыбызда, барып токтогонубузда мен сиңдим кызым айтып атат, баягы видеого тартып баштаганда бир оперативный группанын баласы тартпады эле чоң кызымды ошондой кылыптыр да. Кызымды айтып атат, сиңлеримди айтып атат да. Булар ар жакка барып дейт, неме, наша чегип келишти дейт. Ана кызым айтып атпайбы, да дейт, аябай жыттанып ачкан дейт оперативный группа балдарчы. Өзлөрү кызматкерлер чегип атат. Анан биз еще плюс эмне кылып атат десе, ошол өзүнүн милдеттемесин так аткарбагандыктан, то есть мындайча айтканда бул орган некомпетентность болуп калды да. То есть алар өзүнүн милдеттемесин компетенттүү түрдө аткарган жок. Значит, бул органга да ишенич жок дегени да. Булардын кайдыгерлиги настолько уже чектен чыгып кетти. Бул эмнени доказывайт да десе, ушундай кылмыштардын, ушундай зөөкүрлөрдүн, акмактардын кыргыз элинин намысын тебелеп, ата бабасынын кадыр баркын тебелегендер көбөйүп баратат да. Демек эмне болду десе, түптүн оперин чакырып коюш керек эле, опера группасын. Алар чакырган жок. Бизди салып алып эле Майрамбектин полный немесин метти, өзүлөрү тиги Майрамбек менен ар жакка барып, ага чейин биз баргыч жакта наша чегишкен. Биз караколго алып жөнөдүк. Караколдун кодусуна келдик, саат где-то 7 болуп калды. 5-терде кызым табылды. Мен көрдүм кызымды 5-терде. 7-де караколго келдик. Жолдон бир жерден токтошуп, суу, жана энергетика алышты опера группалар. Сиздер менен чогуу жүрөт? Биздин астыбызда кетип баратат. Биз аркасынан машина менен следовать этип баратабыз да. Жүргүлө бизди караколго, ГУБДга деди. Анан караколго келдик, ГУБДга. Келип биз уже следствияга аркылуу следователь келди, следователь менен уже сурак башталды. Ошентип ызылдашып, ызычы күрүчү ошол жакта жүрсөк, ар жакта мен бир малда эшикке туалетке чыгып келейин дедим. Караңгы да, саат где-то уже 9-10 болуп калды. Эшикке туалетке чыксам эле эки сиңдин астыма туалетке чыккан экен жаңы эле. Анан барсак эле ошо опера группанын эки баласы кусуп атат, беттерин муздак сууга жууп атат. Ошентип айлалар кетип атат да. Ошол жанагы барып ошо наша Майрамбек менен наша чегип алгандар да. Анан мен ушул тууралуу мен прокурорго өткөндө өзүмдү неметип атып, мен жакшы излагать этип айтып бере албай калыптырмын, но бирок мен официально арыз киргиздим бул тууралуу. Биздин оперативный караколдун оперативный группасы азыр данный момент түпкө өткөрүп беришкен түптүн следствиясы мунун баары замешан да. То есть они подкуплены, понимаете? Чогуу деп ойлоп атасыздар баарын, э? Себеби эмнеге дегенде Майрамбекти баардык жактан жаап жашырып атышат да. Кылмыштарын ачпай атат. И ошондо биз Айгеримди кармап уже опера группа менен кетип баратканыбызда эмне кылды десе, Майрамбек ошол жерде ар жерде кебелбей сүрөттөрү да бар. Баягы сиңдимби же ким бирөөлөр баягы мен жолдошум барган, иним барган, күйөө балам барган, ошондой бир разногласиялар болуп ызылдашканда мен президенттин тууганымын дептир да. Эчтеке кыла албайсыңар мага деп айткан, громко заявлять эткен сөзүнө баардыгы күбө. Оперативный группанын көзүнчө да айтты да. Но, к сожалению, оперативный группа өзү ошондой абалга түшүп калган, некомпетентный болуп калгандыктан алар албетте таанат ал сөздүчү. Потому что мынакей бүгүнкү чейин Майрамбек боштукта жүрөт. Азыр СИЗОдо эмес? СИЗОдо эмес. Берки баланы камап эле, ошого эле мойнуна вактылуу камалуучу жайда, ошонун эле мойнуна илип атат. Бул жерде еще плюс мен мынакей ходатайство киргиземин. Азыр бүгүн буга чейин деле мен Каракол шаар областной прокурордун, главный прокурордун өзүнө кирип чыктым, өзү мени кабыл кылган. Ошондо деле айткам, эмнеге 4 статья коюлбай атат депчи. Бир эле изнасилование коюп коюптур. Почему? Эмнеге Майрамбекти кызым четко көрсөтүп атса да Майрамбек бош жүрөт деме, областной прокурорго айттым, главный прокурорго. Еще плюс дедим, бул жерде бир эле статья коюлуп атат. Негизи биякта за похищение, за рабство, за избиение, то есть күч колдонгон, сабаганы, и жана за групповое изнасилование кетиш керек да. Бул жерде башка статьяны койбой атышат да. Только изнасилование деп эле бир баланы кармап турушат азыр. Мына ошонун негизинде анан бул эмне болду десем, мынакей азыр кызымды алып келдик, биз травматологко алып келдик. Ошол күнү бир күнү кечинде саат 11-лерде бияка травматологко келдик. Колум пальчиктерин көрсөтө берди. Пальчиктерим ооруп атат, биягым ооруп атат деп эле ошентип берди. Травматологко саат 11-лерден келдик. Келип денесин чечинтип, бүт сөөгөктөрүн тартал десек, денесинин баары көп ала. Менде сүрөттөрү бар азыр. Бир малда макасынан бутун чечсем, буту ушундай шишип кеткен, дулдуйуп.
көгөрүп шишип кеткен. Ошону менен 4 күн басып жүргөн кызымчы. 4 күн ушул айвандар, айван деле капа болот, мен азыр буларды айванга теңесемчи, айван да кылбайт ал нерсеничи. Бирөөнүн баласын алып барып алып ошентип иттин немеси эркек ит барып тиги бирөөнүн тиги немесин алып барып алып издеваться этпейт да. То есть алар кичинекей ургаачы канчык ит кичинекей болсо, жетил элек болсо эркек ит зордуктабайт аны. Анын пока определенный өзүнүн убагы келбесечи. То есть андай кылбайт да. Эми ошон үчүн мен буларды айванга да теңбей, оозумда айван деп айванга теңейди, айван капа болот деп мен ошондо сүйлөп атам, ишенесизби? Кийин эмне болду? Биз буттарын баары рентгенге тарттырдык. Буту томуктан жарылып кеткен, острый эмне бирдеме деп биякта диагноздору бар. Башынан травма алган, башында гематома деп чыкты. Пальчиктерин баары аябай эмне чашки немелер, эмне ушуптар деп неметип чыкты, рентгендери бар. Анан түнкү саат 12-лерден кийин эле травматология жаткырыңыздар десем, жаткырбай койду. Биз үйгө алып кеттик. Кызым уже башым айланып атат деп эле, жүрөгү кармап кетет экен деп коркуп эле 12-ли бирлерде үйгө алып келип эле, муну эс алсын деп чечиндирбей, эчтеке кылбай туруп эле, эртеси судмед экспертиза алып барам дедим да. Ошол бойдон эле ушундай кийиминин баары малдын богу, кир, бутунун кирин айтыңыз. Өмүрүм мынтип кир деп көргөн эмес бул кызчы. Сасып кеткен. Кийиминин баары малдын богу, дегеле койчу, шымынын ичи, бир бутундан носкилери жок. Шымдардын баары жанагындай агала болуп сперма бүт жеричи. Бул даже ошол түшүнбөйт анычы. Ошол бойдон сасыган бойдон эптеп таң атырдык. Эртең менен алып келип судмед экспертизага келип экспертиза алды. Экспертиза алды. Ал жерден далилдеп чыгышты. Действительно буга чейин кыз болгон. Половой акт болгон эмес, зордукталган еще аябай неме менен, катуу менен групповой деп айтылат, өзүнүн медицинский сөзү бар экен. Ошондой зордукталган деп немелерин чыгарып берди экспертизачы. Башында гематомасын, анан кийин травматология, анан гинекологияга алып бардым. Гинекологияга алып барсам, гинекологиянын Кашка сууда гинекологиянын заведующий такыр кабыл кылбай койду. 2 күн мени сүйрөдү. Айттым, эжеке дедим, ичим ооруп атат деп тура берди. Кровяное выделение келе берди. Анан ушинтип атат дедим. Кызымды бир жаткырып реабилитация кылып иштетиңизчи деп мен чыйпылдадым. Анан айттым, жок, мен жаткырбайм дейт. Мынакей направление судмед экспертиза направление жазып берген. Жок деп бир 4-5 жолу судмед экспертизага барып келдим аялга, эжеге кайра гинекологко келем. Ушинтип мынакей сиңдим болуп сүйрөп жүрдүк. Кабыл кылбай койду. Өзүңүз алып жүрдүңүз, ошол кылмыш болгондон кийин? Гипс менен алып жүрөм да. Анан гинеколог такыр кабыл кылбай койду, заведующий Индира Абдрахматова, Абдыкадырова. Анан аягында эмне кылса, бияка областной больницанын директоруна келдим, булардын директоруна келдим, директорга келип судмед экспертизанын направлениясын көрсөттүм. Гинекологго жөнөткөн направлениясын көрсөтсөм, директор эмне кылды, бияка чалды, гинекологторго чалды, заведующийге чалды, кабыл кылып, неме, обследование кылгыла депчи. Ошондон кийин анан 5-6 жолу барып келгенден кийин анан кабыл кылып, карашты, УЗИге салды. Мазок алды. И то мен айттым, эже дедим, мага главный нерсенин кереги жок эже дедим. Болгону дедим, инфекционный венерический заболевание жокпу? Жаткырып, ошолордун баарын текшерип, ичим деп атат, бөйрөгүн көрсөтүп атат, баардык жерин көрсөтүп атат. Мен эмне кылайын эми силер, мен муктажмын силердин немеңерге, медицинский помощуңарга десем, такыр эле кабыл кылбай койду. Ошону менен мен эмне кылдым? Травматологияга келдим. Травматологияда Мирабит Миргиязович кабыл кылды. Как раз ошонун приему экен. Бул уже 3 болуп атат да. 3 күнү однозначно сотрясение алыптыр. Башым айланып атат эле, бастыра албай койдум да. Башым айланып атат, жүрөгүм айланып атат эле, эчтеке ушинтип эле такыр эле. Абалын көрсөңүз эми укмуш ошол кезде абалычы. Өзүнөн кетти, бир түшүнбөйм да бул. Мен мынакей бүгүнкүгө чейин азыр мен акылыма чак келбей атат. Бул эмне өзү деп мен өзүм кайра вопрос берем да. Анан травматологиядан ошо Мирабит Миргиязович жаткызды. Травматология жаткызды. Кийин правозащитниктер байланышка чыкты, Бишкектеги, Караколдуку. Анан аларды байланышка чыгып, алар биякта неме кылып баштагандан баштап, анан эмне кылды? Булар кыймылдап башташты. Мен кызым уже отдельный палата беришти. Бул такыр ошол арага чыккан орустардын жанына жаткызып коюп, аябай кыйналды да, 2 күн уктай албай, чочуп, азыр деле тарса деле катуу үн чыкса деле чочуп кетет, секирип эле ушинтип атат да. Ал кезде такыр уктай албай аткан, күнү түн уктай албай, чочуп эле, элеңдеп эле, жанынан тиги сиңдим туруп кетсе эле аны издеп эле ушинтип аткан. Анан 3-күн дегенде правозащиттер келип, уже бияктан байланыш баштагандан баштап эле уже урологиянын палатасына которушту отдельно.
Анан ошондон бери ошо сотрясениясына лечение алды. Кийин бир жумадан кийин гинекологторго чыйпылдап чуркасам такыр карабай коюшту. Алган мазокторун алган эмеспиз сага бердик деп танып койду. Акыры мен эмне кылдым десе, ошол гинекологдун заведующий Индира Абдыкадырованын үстүнөн заявление жаздым. Немеге областной прокуратурага киргиздим. ГОУДнын оперативный группанын үстүнөн областной прокуратурага заявление жаздым. Прокурор өзү ошо мен өзүм көзөмөл алам деди. Бирок эми 14 күн өтмөйүн булар мага жооп да бербейт, эмне кылат да айтпайт, мен кабарым жок эч нерседен. Анан бүгүнкү күндө мынакей азыр бир жумадан кийин ошо женский жагына и то аны дагы мен арыз жазып, прокуратура уже килиш баштаганда ошол гинекология заведующий Индира Абдыкадырова келип, эмне эле сүйрөп атасыңар бизди, эмне минтип атасыңар деп бир талай сөздү айтып, сиңдиме. Ошо кызым ошол жерде кроватта ошо жаткан абалында ошондой сөздөрдү айтып, бизди эмнеге сүйрөп атасыз, биз эмне кылат элек деп, мындай кандай десем, ага дал келбей турган сөздөрдү сүйлөп атып, мазок алып кеткен. 3 жолу мазок алышты. Мен ошону мынакей 2 күн 3 күн эле мурун анализин көрдүм. Анан айтып атам да, эжеке, мен сизден болгон эле анализдерин алып, гинекологический жагына назначение турганын көрүп туруп да, сиз мени ушундай кылдыңыз. Придется мен жогоруга кайрылганга. Эмнеге дегенде, сиздин милдетиңиз да бул. Любой пациент, ооруган адам келсе, кабыл кылыш, биринчи очередте жардам көрсөтүш сиздин милдетиңиз да. Эмнеге милдетин аткарган жок? Аны мен айттым, эмне себептен милдетиңизди аткарбай атасыз деп, ошол жерде ошо 3 күн сүйрөп койду мени. Деп аягында уже айлам кетти, буркурап, көзүм жаш азыр кургап да калды мен көз жашычы. Деп ошентсем, мен ачык эле айттым, эмне эртең сотко сүрөлүп атасыңар, коркуп атасыңар, антип сүйлөшөт минтип деп десем, ооба деди. Анан дегенде эле айттым, эже дедим, мен сизди сүрөбөйм дедим. Болгону кызымдын ден соолугу керек мага дедим. Мен кайсы иттер эмне кылып, кайсы иттерге жолуккан мен кандай билем дедим. Болгону ошо анализдерин чыгарып эле мага назначение жазып берип коюңузчу, кыйналып атат, туалетке бара албай атат. Чоңго да кичине да отура албайды, ооруп атат деп ушинтип бир жумадан ашык ушинтип мени да жеди, өзү да кыйналды да. Андан кийин анан мынакей недавно мен прокуратурага арыз киргизгенден кийин почкасынан да немелер анализди алып, почкасы да аябай начар чыкшы, почкасын да көрсөтүп атты да. Почкасында да аябай неме кеткен экен. Анан почкасын урологияга, урологический немелер, урология врачтары анализдерине жараша антибиотиктерди сайды. Анан антибиотик алып баштагандан баштап жакшы, Кудайга шүгүр, кичине өзүнүн баягы какшат, ооруп атат деп, өзүн да жеп, мени да кыйнап аткан жерлери кичине мындай басаңдады да. Анан мынакей бүгүн уже 15-күн, 14-күн. Азыр мынакей чыгарып баратам больницадан. Следователь ишти дагы айтпай атат, азыр мынакей государство бизге неме берген, госадвокат. Адвокат дагы өзүнүн ишинде такыр жоопкерчиликти аткарбай атат. Мен азыр 2 күн мурун эже кызым иштери менен таанышыңыздарбы, эмне кылышыбыз керек, сиз тараптан такыр чалбай койдуңуз, мен Бишкекке апарып келдик да, психосociальный экспертизага ошо жолдо карадай баргыча келгичекте обезболивающий берип апарып келдим да, больницадан сурап чыгарып барып. Анан келгенден кийин байланышабыз деген адвокат. Жок, байланышкан жок. Анан бир жумадан кийин мен 2 күн мурун чалдым эжеге, түптүн адвокаты да. Десем, я не обязана силердин жаныңарда жүрүшкө деди. Следовательге айтсам, следователь негизи бул Караколдун ГОУДусундагы следственный отделинин начальниги башында эле түпкө өткөрүлгөндө, түптүн следствиясын өткөрүп берилгенде айтылганда, кыйнабайсың буларды, то есть так как сенин обязанностьң болгондуктан бияка келип, мен бияктан кабинет бошотуп берем, допрос кыласың деген. Но, к сожалению, следователь аны аткарган жок. Мен азыр следовательдин үстүнөн дагы азыр прокуратурага заявление киргизген мажбур болуп атам да. Мына данный момент кызымды апарып үйгө жайланыштырып коюп, анан чыгып прокуратурага кирейин деп аткам. Анан сиздерге келип калдым. Мен да сиздерди күттүм да 2 күнчү. Тергөөчү эмне деп атат негизи? Майрамбекти эмне себептен азыр СИЗОго алып барбай атышыптыр? Кандай мүнөздөмө берди? Мен канча жолу, аябай көп жолу сурадым, кайра эмнеге кармап атасыңар? Главный преступник ошол болуп атат. Менин кызым кайра ошонун үстүнө показания берип атат. Эмнеге показания түздөн-түзү берилип атса да камабай атасыңар деп мен көп жолу вопрос бердим, көп жолу ызылдадым. Прокуратурага бардыгына вопрос бердим. Десем, следователь жооп берди. Ага эч кандай основания жок азыр деди. Бардыгы ошентип жооп берди. Эч кандай основания жок. Камаганга деди.
бирок сурак кылып атабыз деди. Анан бул жерде основания жок дегенде мен бүгүнкү чейин түшүнгөн жокмун. Мынакей психологический экспертиза бүгүн чыгып келиптир. Следователь мага азыр айтты. Правозащитниктерде Руслан деген байке бар, ошол аркылуу таанышып алыңыз. Экспертиза чыгып келди деп күрбүт этти мага азыр. Анан мен бүгүн кызды дейт, официальный представитель, мыйзамдуу представители болуп мага неме берилди да. Себеби кызым сүйлөгөндө көмөкөй менен сүйлөйт. Баш эле киши түшүнө бербейт. Анан ошонусуна карабастан дагы следователь мага күрбүт этти. Мен неме кылам деди. Логопед алып келем бүгүн деди. Эртең саат 10го келип допрос кылып кеткиле эле, суракка келип кетиңиз деди. Мен айттым, келе албайм дедим. Мен кызымды азыр сүйрөп мен ага чейин бара албайм дедим да. Деп ошентсем келиңиз деп күрбүт этип трубканы коюп салды. Мен азырдан эмет ошонун негизинде прокуратурага барам азыр. Кызыңыз канча жашта? Кызым мынакей сентябрда 26-га толот. Өзүнүн диагнозу глубокая нёба, то есть таңдай терең, чуңкур, тешик эмес, аябай терең да. Двухсторонняя тугоухость, эки кулагынын тең тешиги аябай ичке, кичинекей. Слуховой аппарат тагып жүрөт, азыр кулагында 20% деле угат. Анан умеренно умственная отсталость дегенде немеси бар. И анан порок сердцасы бар да. Анан суд эле Бишкекке психологический экспертизага барып келдик да. Десек ошо бүгүн айтып атат, неме положительный чыгарып беришкен. То есть алдабайт, акылы жайында депчи. Мен буга чейин эле айткан баарын утверждать этип, эмнеге акылы жайында, эмне кызымды же жинди деп майрамекте камап айтасыңарбы деп мен көп узучу салдым. К сожалению, мен эч ким уккан жок. Анан бир эле выводко чыктым. Болгону президенттин бир тууганы болду. Өзү айткандай, Өзү айткандай. Еще плюс эмне десе, бул Караколдун оперативный группасы бар, күбөлөрү барбыз. Уликаларды жаап жашырышты. Ошол күнү эле кармаш керек эле кармашкан жок, милдетин аткарган жок. И еще плюс эмне болсо, следователь азыр иштин көбүн мен через адвокат сурасам да айтпай атат. Мен ишти кылып атам деп коюп атат. То есть укук негизинде менин укугум болгон нерселерди сурасам, такыр жооп бербей күрбүт этип эле. Мынакей 2-3 күн мурун биз Бишкекке барып келатканда следовательдин азыр менде WhatsApp'та жазган сөзү бар. Эже мага 60 000 берип туруңуз, мен эртең кечинде берем деген сөзү бар. Мен түшүнбөй калдым. Следователь сурады. Түшүнбөй калдым. Түптүн следователі Азамат ким эле? Шаршеев элеш, Шаршаевпы. Мен кайра жаздым. Сиз жаңылып жөнөтүп алдыңызбы, мага же менден сурап атасызбы деп жазсам жооп бербей койду. Мен азыр ошо менен областной прокуратурага киремин. Айтып атам, мен булар подкупленные да. И еще плюс эмне десе, президенттин тууганы. Президенттин тууганы болуп, эмне кылып атат десе, ушундай зөөкүрлүктү, айбан кылбаган акмакчылыкты, итчиликти кылып жүрөт деген мен выводко келдим да. Болот экен дегенчи. То есть эмне болду десе, менин кызымдын намысын тебеленгендигин булар президенттин тууганы болуп эле тебелей берсе уруксат экен. Жок. Бул мен кызымдын намысы тебеленген, бул жеке менин эле намысым тебеленди. Мага эле тиешелүү маселе эмес бул. Бүтүн кыргыз элине тиешелүү маселе. Бул эмне маселе десе, мен ошол жерде Сартоло койдун өзү кызыммын. Токтаянда да, Сартоло койдо да, Санташта да, Кең сууда да мен ошо бабаларым өткөн. Мен ошол жерде мектепти бүткөнмүн. Мен ошол жерде чоңойгонмун. Но бабаларымдын тарыхында бир мындай намысты тебелеп, же болбосо намыска бир шек келтире турган сөздү да айткан эмес, уккан эмесмин бул тарыхтачы. Бул эмне болду десе, бүгүнкү күндө бул эки айбандан төмөн заттар эмне кылды десе, мен ата бабамдын кадыр баркын, менин кызымдын намысын, кыргыз элинин намысын тебелеп салды десем, мен жаңылбайм да. Мен муну еще доказать этип да берем да. Эми мен мындан аркысында эмне кылат элем десе, сиздердин жардамыңыздарда коомчулукка жеткирип, биздин бийликтеги аткаруучуларга, Садыр Жапаровго, Камчек Ташиевке, Кыдыршаевичке бул акмакчылык качан токтойт жана канткенде токтойт. Мунун келип чыгыш проблема бул каяктан келип чыгып атат? Эмнеге келип чыгып атат? Почему бүгүнкү чейин бул зөөкүрлүк токтобой келатат? Басмарлоо. Бул басмарлоо дискриминировать, бир семьянын дискриминациясы эмес. Бул алар чыгарып аткан бүгүнкү күндө аялдын укугун коргойбуз деген нерсе, бир организациялар бул болгон эле бир сөз да. Бул үй бүлөдөн чыгып аткан басмарлоо эмес. Тескерисинче бул эмне болду десе, мамлекеттин өзүнөн келип чыгып аткан бул проблема деп билем да. Ошо демек бул мамлекет өзү ошо келип чыгып аткан проблеманын негизин таппаса, каяктан муну чечим бере алат бүгүнкү күндө, туурабы? Мен муну правозащитниктерге Бишкекке да барып айтып келдим да.
Мына ошон үчүн эмне болду десе, мен сиздердин жардамыңыздарды ошо мыйзам чыгаруу палатасына, ошо министрлерге, биздин депутаттарларыбызга каяктасыңар демекмин да. Биздин мамлекет башчысы ушул коомчулук үчүн, ушу коомдогу ушундай алсыз адамдар үчүн, алсыз эле эмес, биз кыргыз эли үчүн ответственность көтөргөн Садыр Жапаров каяктасыз деп кайрылмакчымын да. Эл каяктасыңар? Мисалы азыр мынакей основной проститутка бош жүрөт, беймарал, спокойно кирсейип, тиякта биякта жүрөт. Бири да чалып да койгон жок, сурап да койгон жок күнгө чейин. Мен расходду айтпай эле коеюн. Мен ошо кызыма кеткен расходум психологически менен талкаланып калганым, моральный, физически талкалангандыгым, мына ооруп азыр ишенсеңиз мен эмне ооруп басып жүргөнүмү билбейм, мен түшүнбөйм да. Эми муну менен эмне десе, бул мен эмне дейм эмичи, сиздер аркылуу ушинтип кайрылмакмын да. Сот качан болгон атат? Негизи эле ошол балдардын ата энелери сиз менен байланыштыбы? Эч ким байланышкан жок. Бүгүнкү чейин чалган жок, байланышкан жок, сурап да коюшкан жок. Булар демек бул зөөкүрлөрдү, иттен төмөн заттарды тарбиялаган эмне дейм акыры, ата энесине каргыш болсун. Ушул зөөкүрлөргө каргыш болсун да. Мен 5 убак намазымды каргап өтөм. Мен ошол жерде Сарталоого айылы, Кеңсүү айылы, Токмак айылында мен тууган уруктарым Токтоян айылында. Менин Алыбай урусунун кызымын да, Алыбай урум араң турат азыр мен. Эгерде мамлекет бул нерсени чара коюп, эртерээк жазаларды күчөтүп токтотпой турган болсо, мен эмне кылам? Мен элиме жардам сурайм, мен каяка барам мен? Барбаган эшигим тешпеге какпаган эшигим калган жок менинчи. Көзүм жашы кургады менин. Күнү түнү мен уктап атамбы, басып жүрөмбү, учуп жүрөмбү, тамак жеп атамбы, нуждаларымды аткарып атам, мен билбейм мен азыр, түшүнөсүзбү? Бир эле ушу энем менен эле бир туугандарым түшүнбөсө, мен эч ким түшүнбөсө керек да. Сотту жабык өтүүсүн калып атасыздарбы же ачык? Сотту жабык өтөт деп следователь мага кайра пүрүз айтып атат. Мен ушунун негизинде дагы рахмат суроону берип эстетип койдуңуз. Мен правозащиттерге да кайрылайын деп атам, ушул негиздечи. Садыр Жапаровдун өзүнө да кайрылайын деп атам. Камши Кыдыршаевичке да кайрылайын деп атам. Биздин прокурорлорго да, надзорный органдарга да кайрылайын деп атам. Эмнеге жабык болушу керек? Бул маселе чечилиши керек. Эмнеге жабык болушун эле какшап кала беребизби биз? Бул проблема чечилбей деп мен азыр буга да кадатайство киргизейин деп атам через правозащиттер аркылуу. Адвокаттан дагы мен отказ кыламын бүгүн. Следовательден үстүнөн да арыз жазамын. Себеби буларга капелька ишенич жок. Мен ишенич жоктугума мен далилдерим бар. Соттун ачык өтүштүгүнө, бүтүн прессанын катыштыгына, бүтүн ушу тууган урук менин элим, жерим катыштыгына мен мен аракетимди кыламын да. Сот ачык өтүүсүн талап кыласыздар? Талап кылам да. Достор, азыркы учурда Ысык көл областык ооруканага келдик. Айгеримдин иши боюнча. Айгеримдин жеке врачы Мирабит Миргазиевич. Жана Токтояндагы окуя боюнчачы? Анан ошонун диагноздору кандай чыкты, негизи айтып бере аласызбы? В общем, мен колуна карман, ошол выпискасын алып эле окуп хорошо. Сиз айтып бере албайсызбы? Жок, мен айтып бере алам. Там в выписке все написано. Лечение алган, диагноздор бар. Хорошо, рахмат. Достор, азыркы учурда Айгеримдин жеке дарылаган врачынан мүнөздөм алалы десек, баш тартып, эгерде керек болсо өзүңүздөр карап алсаңыздар болот дейт карточкасына. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул Азамат Бай. Биз Айгерим Амандык кызынын иши боюнча чалып атабыз жана Токтоянда болгон окуя боюнча. Атым Элиза, Суперкейжден. Азыркы учурда апасынан кыял эжеден алдык да, маекч, интервьюч. Анан сизден дагы алышыбыз керек да, анткени бул иштин тергөөчүсү катары сизден сөзүңүз керек болуп атат да. Азыр кайсыл жактасыз? Караколдо. Караколдун кайсы жеринде? Судный экспертизада. Ошол жака бара алабы? Хорошо, рахмат, азыр барабыз. Азыркы учурда Айгерим Амандык кызынын ишин караган Азамат Шералиевге баратканбыз, бирок ал бизге көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Азыр болсо чалып көрөлү да бир жолу. Айгеримдин иши боюнча Элиза журналист. Эмнеге көрсөтмө бере албайсыз? Ошону айтып коесузбу? Кандай жүрүп атканы боюнча берсеңиздер. Бирөөсүнө азыр биз тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз.
сүрөсү боюнча. Аха. Полный жанагы кыздар боюнча мамалар эмне деп айтты, ошонун боюн бүт боюнча тергөө амалдарын жүргүзөт. А мен эчтеке деп силерге айтып, силерге эме кылып бере албайм да. Тергөө бүткөндөн кийин бүт баарын материал менен таанышып, сотко катышсаңар болот уже. Азыркы учурда кыял эже сот ачып өтөбү? Мен кыял эжени мен эртеңки кызы менен чакырдым. Эртең кызым как уже как жабырлануучу катары мен сурайм аны. Аха. Бүт адвокаттын катышында, өзүнүн кабинетинде. Азамат мырза, сот ачык өтөбү? А сотту билбейм, аны только сот билет. Макул. Кийин болсо дагы биз окуя болгон жерди дагы сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр шектелүүдө дегендер номерлерин бере аласызбы? Сүйлөшсөк болобу, байланышсак болобу? Майрамбек. Жок, бере албайм. Анын адвокатына өзүнө сүйлөшүп, адвокатына кайрылып жердем. Мен аны бере албайм. Адвокаттын номерин бере аласызбы? Мен бере албайм эжем. Азыркы учурда биз экинчи тараптын оюн угалы деп, экинчи тарапка дагы байланышып көрөлү деп номерин сурап көрдүк, бирок өзүңүздөр көргөндөй азыр номерин таба алган жокпуз. Бирок биз дагы тапканга аракет кылабыз. Эгерде таба албай кала турган болсок, анда экинчи тарап өзүлөрү бизге байланышса болот. Сөзсүз түрдө биз экинчи тараптын оюн дагы укканга даярбыз. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле биз экинчи тарап менен байланышууга аракет кылдык, бирок тилекке каршы бул аракетибизден майнап чыккан жок. Эгерде сиздер ушул материалды көрүп жаткан болсоңуздар, элге чыгып, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айтабыз десеңиздер, биз ар дайым ачыкпыз.